Кел анда светтерді бірден 9-ға чейін светін айтып қойылы. Светтер бойынша, пожалуйста, светтер бойынша. Мен әрбір сандың өзінің күнінің энергиясы бар. Мисалы, бірінші күн жолса, мисалы, үшінші күн, төртінші күн, үштердің күні бұл аябай. Ошол күні болса, келішім түссе болады, тұрмыш құрса болады, өзінің мастер-классын өткөрсе болады. Күндер бі? Күні дағы бар, светі дағы бар. Мисалы, айтатамын, өзінің күнінде, ошол өзінің светін кийип алып, иштесе бұл жанагы чоң энергия иштейт да, ага коргоочу күч, ага жардамчы эле да. Мисалы, бүгүнкү күндө энергия аябай аз адамдарда. Баары минтип эле жүрбөйбү? Бирөө кичине жаркыраак болуп, же ачыгыраак болсо, же бир чоң алтынды таап койсо, сразу ошондон түшөт да, биз эмне кылабыз? Энергия алабыз. Ал көрүнбөгөн энергия. Мисалы, Ош базарга бара турган болсоң, же бир дордойго барсаң, сен барып алган буюмуңдан дагы келгенден кийин сен чарчап, чалыгып, даже жол жүрүп келатканда көзүңдү жууп, аңтарылып, ачкы болуп келесиң да. Бирок сен эчтеке иш кылган жоксуң, наоборот, шуба алып келип атасың. Жок, сенде кубаныч жок, сен чарчап калдың. Шубаңды сен эртең кийип көрүп анан жайдары мактанып баштайсың. Потому что аякта вампиризм, энергия сорулуп кетти. Ошого булар жардам. Муну эми мындай айтканда дагы бирден баштады. Жок, бул иштейт, иштеген эле нерсе да. Анан эгер ар бир сандын энергиясына неме сандардын жакшы кубаттуулугун алар эми өзүлөрү неме кылса, ал эми сандардыкы кадимкидей эле иштейт. Биякта 9дардын 9 санындагыларды 9-ында, 18-inde, 27-синде төрөлгөндөрдүкүнө бардык сандан 10 свет болгон үчүн булар бардык сандан 10% энергиясы бар болгон үчүн булар бардык светти колдонушат. Разноцветный. Разноцветный. Разноцветный кийинип албайт да, ал оранжевый кийип чыкса дагы ага коргоочу күч, кызыл кийип чыкса дагы ага коргоочу күч, сары кийип алса деле, фиолетовый кийип алса деле да. Мисалы, фиолетовый бул жетилердики. Эмне үчүн жанагы эле Асан Үсөн Радуга бар, так эле ошол свет. Ар бир свет ал ош коргоочу күч. Ал дагы 7-ден турат ба 9-га чейин. Так эле ошол иштейт. Сандардыкын айтып туруп, анан түсүн айтып коелу, мындай да, азыр баары өзүнө керектини угат, калат, анан кийин баламдыкычы, анан күйөөмдүкү башталат да. Ошон үчүн 1-ден 9-га чейин айтып коелу, түстөрдүн свети пайдалуу болсун, жаңы жылга бул подарка болсун. Ар бир инсанга, ошондо 1-inde, 10-unda, 19-unda, 28-inde төрөлгөндөрдүн сана саны негизи өзүнүн свети, ошол сандын 1 деген сандын свети сары свет. Элмурат, сен мойнуңа көтөрчү кел. Сары свет. Мен айтып турасың, башка айтып турасың. Демек турган сары свет. Анан кийимдин түсү кызыл, анан ак. Бирлердики кийим кызыл кийип алса, ак кийип алса, помощь. Эми күндө ошондой кийинип жүр деген сөз эмес. Бирок билиш керек да, ошол свет анын гардеробунда болуш керек. Анан сумкасы, кошелегу дейинчи, брелоктору, жана аксессуарларында майда колдонгон нерселеринде сары свет. Ошо сары, жашыл свет, анан серо-лиловый деген цветте кошелекторду табыш кеткен, бирок бар экен, тапса болот. Экилердики, булар экисинде, 11-inde, 20-сында, 29-ында төрөлгөндөрдүн сана саны, өзүнүн саны, сана саныныкы күмүш түстүү дейт да, это серебристый, күмүш. Мындай элестетсеңер болот да. Анан кийими болсо ак, анан ачык, жашыл. Жап-жашыл эмес, ачык жашыл. Анан сумкасы, кошелегунун цвети сары свет. Андан кийин үчтөрдүкү оранжевый свет, оранжевый кийип алса, бул жакшы да, өзүнүн свети. Анан кийиминики болсо сары. Сары кийим кийип жүрсө, бул аябай жакшы энергия да. Сумкаларындыкы болсо кызыл. Кошелегу кызыл, брелоктору, жана ачкыч-пачкыч койгучтары, майда-чүйдө мындай столго койгон, стол жасаганларында деле кызыл кылып алса, бул отвлекающий жакшы свет болот да, өзүнө иштейт деген сөз да. Анан төрттөрдүкүнө келетирген болсок, серо-коричневый экен, өзүнүн свети боз курум. Төрттөрдүкү сана-сан, кийиминики болсо жашыл, көк, анан боз. Боз бул серый свет, түшүндүк, зеленый, синий, серый свет. Бул төрттөрдүкү кийиминде. Анан капчыгы деп атат, сумкасында болсо боз күлгүн дегенде серо-лиловый болуп калат да. 5-тер болсо булар 5-inde, 14-inde, 23-inde төрөлгөндөрдүн свети жашыл свет. Жашыл свет, булардын кийимдеринин светтери болсо көк, анан жашыл. Синий, зеленый да, жашыл свет болуп калат. Сумкасы, кошелегу, жанагы нерселери болсо жашыл свет. 6-сында
15-inde 6-сында, 15-inde, 24-түндө төрөлгөндөр. Булардын свети сиреневый свет, күлгүн свет экен да. Санасаныкы, немеси болсо кийиминин свети бирюзовый свет, анан ачык көк экен. Ачык көк бул голубой светке кирип калабы? Ачык көк анан кызгылтым свет экен. Немеси болсо, капчыгы болсо күлгүн свет экен да, сиреневый свет. Сиреневый светти кандай табышат билбейм да. Бирок издесе тапса болот. Эми жетилердики болсо булар 7-синде, 16-сында, 25-inde төрөлгөндөрдүкү болсо боз күлгүн экен да. Боз күлгөндө серо-лиловый деп коет да. Кийиминики жашыл, боз, анан көк. Жашыл, зеленый, серый, синий свет экен да. Кийимин, ушул кийимдерден гардеробуна кошуп койсо булар аябай жакшы экен да. Анан сумкасы боз күрөң экен, кошелегу боз күрөң экен да. Серо-коричневый цветтеги кошелекти колдонсо жакшы экен. Бул ошонун түсүнө кирет. Эми 8-индегилер болсо бул 8-inde, 17-синде төрөлгөндөр, анан 26-сында төрөлгөндөрдүкү булардыкы кара, анан кара көк свет экен. Темно-синий свет болуп калат, кара көк. Анан кийимдери көк свет, анан ачык көк свет экен. Кийиминин светтери. Немеси болсо, капчыгы болсо күлгүн дейт. Күлгүн бул сиреневый светке кирип калат. Сиреневый свет түшүнүктүү, мындай фиолетовый неметилген свет да. Ушул свет эмне үчүн сиреневый свет? Анан могул бүткөндөн айтып коеюн, 9-дуку болсо кызыл светке санасаныкы, кийимдери болсо кызыл, күрөң, кызгылт. Кийиминин түстөрү кызылдар, эмеликке 9-дардыкы. Анан булардын кошелегу, капчыгы оранжевый свет. Числолорчу. 9-дуку болсо бул 9-ында, 18-inde, 27-синде төрөлгөндөрдүк. Ушул сандагылардын немеси капчыгы оранжевый светте болгон аябай жакшы. Өзүлөрүнө иштейт. Анан могул жерде 7-нин свети боз күлгүн болуп атпайбы? Анан могул күлгүн деген жерлерде турбайбы? Бул 7-нин энергиясы иштейт. Бул мындай ааламдык свет да. Булардын баары нур болуп түшөт. Жана көзүң чагылышканда, же болбосо радуга чыкканда карасаң ошол светтер иштейт да. Бул связь аалам менен деп койбоймбу? Түшүнүктүү болуп окшойт да. Түстөр боюнча ушундай кыскача. 2 санындагы кайсы светке иш керек? Экилердин саны бул саныныкы. Кийиминики өзүнчө болот, анан жанагы сумка капчыктыкы. Баарына кызыл светтеги капчык боло бербейт кошелек көтөргөндө. Ал өзүнүн светиндеги капчыгы болуш керек. Ошон эми экиники бар экен, экини айталы. Экиники серебристый деп коет да, күмүш түстүү, серебро, күмүш түстүү, серебристый жана жалтырак немелер болот да, ушул мунун свети. Анан кийиминики болсо ак кийим, экилердики. Ак, анан ачык жашыл. Бул кийимдин түсү. Мисалы, ак кийим кийип алып жүрсөк, ак менен чыкса, мисалы бүгүн бир серьезный бир иши бар, бирок ал аппакка кийип алды, жарашыктуу кылып. Энергия иштейт. Анан ушунча мындай айтканда эми ачык да. Жана 40-41 эшиктер ачылат деген сөз да. Мындай айтканда билбейм кандай жеткириш керек. Анан кошелегунун, сумкасынын цветтери сары. Мисалы чехолду, экиники, мисалы чехолун сарыдан кылып койсун. Ачкычыны жана брелокту сарыдан кылып койсун. Бул ушундай иштейт. Мындай да көрөй, мен сарды жаман көргөн светимдерчи. Бирок өзүн издеп баштаган адамдар уже неметип баштайт экен. Ошол светке тартуу күчү пайда боло баштайт экен. Анткени жан дүйнөсүндө ал ага жагат. Жан дүйнөсү билет ага эмне керек экен. Бирок менин могу жактагы колумда кара менен күрөңдү деле кийем, сары кийсем элдин баары мени карайт деген страх бар. Бирок ал страх элди карайт эмес, өзүнүн жан дүйнөсүндө коркунуч бар да. Башка эле бир нерседен. Бирок мага коомдо, же болбосо мен иш алып барып атканда мага ошол башка жактан бере берет да. Сарыдан коркпош керек. Сарыны жеметип коюш керек. Колдонуш керек да. Ошон үчүн жанагы ийгиликтүүлөрдү карасаң, бир башкача светтерди кийип алса, мындай эле кийип албайбы дей бересиң. Ал өзүнүн светин кийип жүрөт, ал ошо менен отвлекает. Аны биз өзүн көргөн жокпуз, светти көрүп калдык да. Красканы эле көрүп атабыз биз. Бирок биздин назарыбыз светке түшүп калды. Кетти.
Вот ушундай иштейт да. Анан бирлердики болсо кызыл ак кийиминин түсү да. Ал эми немеси болсо кошелегу, сумкасы жанагы серебристый. Серебристый кошелек табыш кыйын да. Ал чет өлкөлөргө чыкканда эле алып келет. Бизде эмнеге көнүп калганыбыз кара, күрөң, ушундай цветтерди эле. Кызыл, в основном кызыл колдонобуз. Кызыл бардыгына иштей бербейт. Биринчи эмне цвет болду ошондо? Күмүш, серебристый цвет. Күмүш түстүү цвет. Капчыгы. Кошелек. Прям бул 100% неме да, жана акча токтоп турсун деп, жана финансовый грамотностьты окуп алабыз да, бирок бесполезного кызыл кошелек көтөрүп алсамчы. Эмне көбөйбөйт деп анан кайра ошо жана окуткан эмелеринде неме болушат, нааразычылыгын айтышат да. Ал жакта сен немелериң иштебей атканын айтпайт да. Ошо. Экинчи числону айттыңызбы? Экинчи числонуку серебристый цвет дедик, кийиминики ак жашыл, кошелек болсо сары цвет. Бул жерде ошо сары аябай башкача неметишет, ошо сандарга келгенде консультациянын убагында могу цвет десең сары өтүрө алып, анан могу жашыл цветтен качышат да. Жашыл, негизи жашыл. Бардык нерсени жашылдан кылсак, жашыл бул жолуң ачык деген да. Жашыл бул жаркырак. Жашыл бул зеленый бул аябай сонун цвет да, бирок биз ушуну колдонбойт экенбиз да. Жашыл. Кимге кайсы числого алат? Жашыл бул бештердик. Бештер, стилисттер, бардык нерсе бештен башталат да. Мисалы акчаны көбөйтөм десең 5 ке 500 сомдон баштасаң энергия ошол баштайт. Биз болсо $1 салып алабыз го, ошол көбөйчүдөй болчу. Көбөйбөйт. Доллар ал американкы. Сом бул сеники. Бардык бар байлыгың сенин тилиңде, дээриңде, наркыңда, кыргызчылыгыңда, кыргыз экениңде. Бар байлыгыңды сен ошол жактан табасың. Бүгүн биз модный болуп атпайбы, орусча сүйлөгөн же болсо кичине англисче билип алсаң, аны кош, мен английский үйрөнүшүм керек депчи. 45 жол английский, ал сенин жумушуңа гана керектүү нерсе, пайдалан, инструмент. Бирок сен байлыгың, бакытың тилиңде. Өзөктө. Жашыл кыргызда бул аябай жакшы цвет. Жанагы бул жерде немеден тышкары чыгып кетет, но тем не менее 500 башта көбөйт. Мындай энергия иштейт. Тем более ал эмне турат 500 сомдукта саякпай каргалайдын немеси бар. Вообще керемет да. Ошондон баштаппайбы өзү көбөйүп. 5 бул көбөйтүүчү энергия. Бул 5 масштабка кетип калат. Биз 5тин жанагы тарынчактыгын эле буяка киргизип алдык да. Жок, анын жакшы жагын алышыбыз керек да. 5 тарынчакпы? 5 тарынчак. Жана хрустальная сердечко, анын планетасы Меркурий тез айланган. Башка планеталар оор, мисалы бир жылда бир айланып турган болсо, Меркурий тез айланган планета да. Ошон үчүн ал мындай.